bir tilегим айласын тапкан, түн бою уктабай тербетип чыккан. Бейишим өзүңсүң ардагым апа, асылым менин ардагым апа. Мен үчүн канча сен түйшүккө баттың, жан апа чачыңды бу бакта басты. Кагылам өзүңдөн айланам апа, асылым менин айыгым апа. Ак шейшепке ороп сени кичинеңден баккан ким? Уйку көрбөй узун түндө таптап сени жаткан ким? Сүтүн берип, сүйүп ийип, эркелетип күлгөн ким? Бутун шилтеп талпынганда колдун кармап баскан ким? Албетте биздин алтын апаларыбыз. Эненин жүрөгү өз балдарын жарык дүйнөгө келгенден баштап өмүрүнүн аягына чейин жан дили менен берилип сүйөт. Кыргыздар байыртадан эле аял энени ыйык көргөн, сүймөнчүлүк менен умай эне атаган. Жерди урмат менен жер эне, өз тилин эне тил деген. Урматтуу биздин асыл энелерибиз, апаларыбыз, сиздерди апалар күнү менен куттуктап, таазим кылабыз. Ар дайым жүзүңүздөн нур кетпесин. Узун өмүр кечирип, балдарыңыздардын сый урматын, жаркын келечегин көрүү ар бириңиздерге насип этсин. Кыялын жакшысында, жаманында. Кыялбайт себеби ага баламында. Апакем жалгыз адам. Апакем чындап мени аярымда. Чачымды тарасам да тарабасам. Күзгүнү карасам да карабасам. Бир гана апам мени чанып кетпейт. Бир гана апам кебин танып кетпейт. Кийимим жупунуу аш келеби. Жашоомо кыш келеби, жаз келеби. Бир гана апам мени сүйүп турат. Бир гана апам мага ийип турат. Чөнтөгүм жукасында, калыңында. Тагдырым караңгыда, жарыгында. Бир гана апам жолум аттап кетпейт. Кыйындык башка түшсө, таштап кетпейт. Кыргызстанда 2012 жылдын 23 апрелинде экс-президент Алмазбек Атамбаев Кыргыз Республикасындагы энелер күнүн белгилөө жарлыгына кол койгон. Бул күн май айынын 3 жекшембесинде белгиленет. Жарлыкта айтылгандай, энени сыйлоо жана урматтоо салтына ылайык эненин балдарды тарбиялоодогу маанилүү ролун таанып билүү, үй бүлөнү бекемдөө, коомду өнүктүрүүдөгү кошкон салымы кыргыз элинде терең мааниге ээ. Ар бир жаран жашына карабастан эне менен болгон жан дүйнөлүк байланышты, анын колдоосун жана сүйүүсүн сезип турат. Кандай гана эненин камкордугуна ыраазычылыгыбызды билдирбейли, баары бир анын алдында карызбыз. Баатыр эне мамлекеттик ордени 8 март аялдарды эл аралык күнүнө тапшырылып келген. 2012 жылдан баштап апалар күнүнө ыйгарыла баштады. Балдар, бейиш апанын таманынын астында дейт. Ошондуктан келгиле апаларыбызды күн сайын сыйлап, татыктуу уул кыздардан болуп, ак батасын алганга талыкпай эмгек кылалы. Жаркыным, жаным апам, жалгызым күнүм апам, жылмайып күлүп турган ал менин алтын апам. Эненин асылдыгын барктай билгин, таңазалап дүйнөгө даңтай билгин. Жетишер деп таңазалап тим койбостон, кулча иштеп ак сүтүн актай билгин. Спасибо, мама, спасибо, родная. Как мы редко говорим такие драгоценные слова своей мамы. Ведь я точно знаю, твоя поддержка мне всегда нужна, мама. Спасибо тебе за все, за жизнь, за детство, мама. Я люблю тебя, мама. Жаркыным, жаным апам, жалгызым күнүм апам, жылмайып күлүп турган
Ал менин алтын апам. Апам, мен сизди жакшы көрөм. Майрамыңыз менен. Асылым сизсиз апакем, алтынга тегебес берекем. Асылым сизсиз апакем, жүзүңүз нурга толсун дейм. Сүйүктүү апалар, сиздерди майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Ар дайым жүзүңүздөрдөн жылмайып кетпесин. Ден соолугуңуздар бекем болсун. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Майрамыңыздар менен алтын апалар. Балдарыңды чоңойтуп